автономиялык облусунун Уулчат районунда Кыргызстандын көзөмөл кампасы ачылды. Бул кампа агрардык жана логистикалык сектор үчүн чоң мааниге ээ. Анткени Кыргызстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын, Тажикстандын айыл чарба продукцияларын Кытайдын ички рыноктарына чыгарууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Кытайда айыл чарба азыктарынын көзөмөл кампасы ачылды. Эми дыйкандар айыл чарба продукцияларын экспорттоодо чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ири кампа эки өлкөнүн экономикасын жаңы деңгээлге чыгарат. Ал товарларды ташуу чыгымдарын азайтууга, бажы жол жоболорун тездетүүгө ыңгайлуу шарттарды түзөт. Садыр Мирзиёевичтин тапшырмасы негизинде бизге тапшырма коюлган ушул азык-түлүктү экспортко Кытайга 2 эсе көбөйтүү боюнча тапшырма койгон. Бул тарыхта биринчи жолу ачылып атат. Бул жерден Кыргыз мамлекетинин үлүшү бар. Бул эң негизги, бул биздин өндүрүлгөн азык-түлүк, айыл чарбадагы азык-түлүктөр бул жерге келип, кампага түшүп, бул жерден таможня процедура өтүп, сертификация алып, анан кийин өткөндөн кийин Кытай мамлекетине базарына кирет. Бул деген бизге чоң аябай жакшы, мындай айтканда, эшик ачылды. Көзөмөл кампаны Байдыкан компаниясы менен Кытайдын мамлекеттик корпорациясынын өнөктөштүгүнүн алкагында курулду. Жалпы аянты 13 гектарды түзүп, анын 7,6 гектары пайдаланууга берилди. Биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы менен мына 2 жылдан бери ушунун үстүндө иштеп, ошол аяктады. Буга чейин бул кампа мындай кампа болгон эмес. Жүгөрү, төбүрчак, ошого окшогон продукциялардын баарын чыгара алабыз. Андан тышкары биздин надзорный склад менен кошо биз 4 надзорный складты чогуу башын бириктирип, 5 көзөмөл пункттун алкагында бир чоң бөлүм ачтык. Эми бир гана дан эгиндер эмес, башка эгиндерди дагы, башка өндүрүштөрдү дагы баарын ушул Кытай мамлекетине экспорттоого мүмкүнчүлүк алдык. Ири кампа өлкөлөр ортосунда туруктуу соода каналдарын камсыз кылууга көмөк көрсөтөт. Заманбап жабдуулар менен камсыздалган айыл чарба продукциялары Кытай рыногунун талабына ылайык стандарттан өтөт. Кампа жылына 1 миллион тоннадан ашуун продукцияны кабыл алууга даяр. Келечекте дан эгин жана бурчак өсүмдүктөрүн гана эмес, башка айыл чарба продукцияларын камсыз кылууну пландоодо. 12 000 тонна жүгөрү сактачуу жер бар. Ал жерге биринчи машина кирет, машинаны текшерет, бажы бар ал жерде, лаборатория бар. Ошо текшерүүлөрдөн өткөндөн кийин анан тиги кампаларга ошо жүгөрүлөр түшөт. Андан кийин бул жерде ылдый жагында 10 склад бар. Бир складдын көлөмү 1570 квадрат. Жалпысынан 16 000 квадратка барат. Ал жерде бышыкталып иштетүүчү заводдор коюлат. Бул кампанын ачылышы менен ишкерлер үчүн чоң мүмкүнчүлүк ачылды. Курбаналы Митиев көзөмөл кампаны көрүү үчүн Ош облусунан келген. Ал 10 жылдан бери дан эгиндерин өстүрүп, ички рынокто гана сатып келген. Эми Кытай базарларына чыгарууга бел байлоодо. Жылына 200-300 тонна будай өндүрөбүз, арпа, ошол ички рынокто гана, ички базарда гана сатып жүрөбүз. Ошол бул жерге основной жүгөрүнү Кыргызстан экспорттойт. Ошого биздин фермерлерге мындай аябай сон аянча түзүлүп атат. Жүгөрлөрүн Кытайга, ошо өндүргөн жүгөрүсүн Кытайга жакшы баада сатып алганга мүмкүнчүлүк бар да. Ири кампанын ачылышына Өзбекстан, Казакстандын ишкерлери катышты. Ал эми Кыргызстандан 20дан ашык бизнес өкүлдөрү келген. Көзөмөл кампада бир гана Кыргызстандын товарлары эмес, Орто Азия өлкөлөрүнүн продукцияларын Кытайдын ири базарларына чыгарууга жол ачат. Көп жылдан бери биз чындыгында чоң көлөмдө экспортто чыгара албай жүргөнбүз. Бүгүнкү күндө бул кампанын ачылышы деген бул официалдуу түрдө аккредитациядан Пекинден өтүп, бизде бүгүн ошого биз күбө болуп турабыз. Мына биздин ишкерлерибизге ушундай жаңы сатуу базарлар ачылса, бул экономикабызга дагы, бул жумушчу орундарга да туруктуу эт. Эң негизи ишкерлерибизге, дыйкандарыбызга мүмкүнчүлүк болуп берет. Анткени ошонун негизинен масштабировать, ошонун негизинен чоңоюшат, ошонун негизинен жаңы ишканалар пайда болот. Көбүнчө будай, арпа деген продукциянын биздин өстүрүп аткан бурчактар ошого туура келет да, өсүмдүктөрдүн карантинине. Себеби ар бир өсүмдүктүн ичинде ар кандай карантин субъекттери болот. Ошон үчүн алар Кытай базарын коргойт да, таможня жана башка мамлекеттик органдар. Bunday zona, nazorный sklad, bu en gerekli nерсе.
ушул жакка товарлар келип, ушул жактан карантинный процедураларды өткөндөн кийин уже Кытайга кирүүгө туура келет. Былтыр Кыргызстандын Кытайга болгон айыл чарба продукциясынын экспорту 124 миллион долларды түздү. Анын ичинен 8,6% мал чарба, 19,4% өсүмдүк, 72% тамак аш жана кайра иштетүү продукциясы, жалпы 4521 тонна өсүмдүк чарба продукциясы экспорттолгон. Иният Эргешова, Элдар Анарбеков, ЛТР Кытай.